Саламатсыңар балдар. Бүгін 22 апрель 9 класстын кыргыз сабагы. Тема төл жана бөтөн сөздүн кептин көркөм стилине мүнөздүү белгилери. Сабагыбыздын максаты төл жана бөтөн сөздүн кептин көркөм стилине мүнөздүү белгилери кандай экенин билесиңер дагы. Текстте кездешкенде ажыратып алабыз. Балдар, өткөн сабакта биз төл жана бөтөн сөз тууралуу өткөнбүз. Мына ошондо алардын кандай жазылышын да биле алганбыз. Эсиңердеби? Кана эмесе, эсибизге салалычы. Ооба, бөтөн сөз тике жана кыйыр болуп бөлүнөт дегенбиз. Тике сөз тырмакча алынса, ал эми кыйыр сөз тырмакча алынбай жазылат дегенин эсиңердеби? Ал эми бүгүн болсо биз төл сөздүн дагы бир аталышы бар экенин билишибиз керек. Автордун сөзү төл сөз катары да алынат. Мисалы, эни сени таштап кете албайт экенмин деп үшкүрдү Алиман. Асты сары менен сызылган сүйлөмдү карасаңар, бул автордун сөзү болду. Эми балдар, кыргыз адабияты китебиңерден 157 бетин ачсаңар, Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдар романынын үзүндү турат. Мына ошол жерде Патсема Омараке окканы келди дегенди окуйбуз. Эй, кеңеш берчи энеси, деп Омар алдыга кимге тартчыдай берчидей илгери обдулуп кейип сүйлөдү. Аллага тобо, мен баарына жакшылык ойлоп жүрсөм, баскан изимдин баары тетири чыгат го. Орусбектин айтканы таң калам ой. Өзүң өрт кой деп айтпадың беле, дешиң кара. Балдар, силер төл жана бөтөн сөздөрдүн жазылышын көңүлүңөрдү бургачы. Мана ушул жерден бирдекени байкадыңарбы? Автордун сөзүн байкадыңарбы? Кеңеш берчи энеси, деп Омар алда кимге тап берчидей илгери обдулуп кейип сүйлөдү. Ал эми экинчиси, Орусбектин айтканына таң калам ой. Өзүң өрт кой деп айтпадың беле, дешиң кара. Мына ушул эки сүйлөмдө экөөнө тең төл жана бөтөн сөз кездешти. Эми балдар, ойлонуп көрөлүчү. Ушунун кайсынысында автордун сөзү кетти? Биз силерге айткандай, кептин көркөм стилинде автордун сөзү төл сөз катары да кетет дегенбиз, Кана эмесе, биринчи сүйлөмдөбү же экинчи сүйлөмдөбү экен? Туура. Эй, кеңеш берчи энеси, деп Омар алда кимге тап берчидей илгери обдулуп сүйлөптү. Туура. Бул биринчи сүйлөмдө автордун сөзү катышты. Асты сары менен чийилген бул автордун сөзү болуп эсептелинди. Балдар, үйгө тапшырма. Ушул тексттен төл жана бөтөн сөздөрдү ажыратып, андан соң төл сөз кайсы, автордун сөзү кайсы экенин ажыратабыз.